Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутмантан көрсөтүүсү уланмакчы. Биздин студиябызда дагы меймандарыбыз келип калды. Студиябыз куру эмес, тааныштырып өтсөк эстеш. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жетектөөчү адиси Сезим Толукбаева жана ошондой эле Эгемберди Эрматовдон Мухаммед Пайгамбар дастанынын котормочусу Алтынай Токтаматова бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Маанайыңыздар кандай? Таңды кандай тосуп алыңыздар? Рахмат, жакшы. Алгачкы эле суроо бул 2019-жылы сынак өткөрүлгөн, Анын жыйынтыгы кандай болду? Деги эле сынакка канча адам катышты? Кандай китептердин жыйынтык топтому келди? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Сизге. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен алгач Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын атынан жана өзүмдүн атымдан алдыда утурлап келе жаткан мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Ошол тил күнүнө карата уюштурулуп жаткан иш-чаралардын катарында эртең ошо жаңы чыккан китептердин бета-чара аземи болгон турат. Алгач ошол китептер кандай болуп жарык көрдү, ошол туурасында токтоло кетсем, сиздин сурооңузга жооп берип. 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы, кыскача улуттук программанын алкагында жыл сайын китептер жарыкка чыгып келет. Ал китептерди тандап алуу үчүн атайын жана сиз белгилеп өткөн сынак жарыяланат. Сынак ал китептер ошо 4 сериянын алкагында чыгат. Азыркы адабият, дүбүрт, дүйнөлүк адабият жана дүйнө. Азыркы адабият сериясы ошо аты айтып тургандай эле кыргыз адабиятынын, азыркы кыргыз адабиятынын жүзүн көрсөтө турган акын жазуучулардын чыгармалары жарык көрөт. Азыркы адабият сериясынын алкагында. Ал эми дүбүрт сериясы ошо жаңыдан чыгармачылык аралашып, ошол улуу акын жазуучулардын жолун жолдоп чыгып келе жаткан жаш калемгерлердин китептери жыйнак болуп жарык көрөт. Дүйнөлүк адабиятта ошо дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүнүн котормолорунун кыргыз тилине болгон котормосу жарык көрөт. Ал эми дүйнө сериясы кыргыз акын жазуучуларынын чыгармаларын башка тилге которуп чыгарууга көмөктөшөт. Ошол 4 сериянын алкагында китеп чыгаруу үчүн сынак жарыяланат. Ошол бул жарык көргөн китептер 2019-жылы өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгы жемиши. Баракелде, рахмат дейли. Айтсаңыз, сиздин котормоңуз тууралуу кененирээк билгибиз келип жатат. Эмне себептен ушу Эрматов агайдын чыгармасын тандадыңыз? Деги эле которуу убагына, котормочулук убагына канча убакыт талап кылынды? Рахмат сурооңузга. Негизи сөз башынан болсун. Буга чейин бул мен экинчи жолку кароо сынакка катышып, экинчи жолку утушка ээ болуп атканым. Эң биринчи тарых, тил жана маданият жылы 2016-жылы Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөөр поэмасы менен катышып, ошондо жеңүүчү болуп, ошондо дагы улуттук тил комиссиясы 1000 нускада Ак мөөрдү чыгарып берген. Анан ошондон кийин Эгемберди Эрматов агай өзү сунуш киргизген. Анан мен да макул деп эле дароо шыр кеттим да, анан чыгарманы алып үйгө баргандан кийин окуй баштасам жүрөксүй баштадым да. Ушуга дараметим жетеби, которо аламбы деп. Анан баштадым, ошол 2016-жылы октябрь айында башталган. Бир 2 жылга чукул убакыт кетти которгонго. Бул өзү абдан көлөмдүү дастан. Ошо Мухаммед Пайгамбардын төрөлгөндөн көз жумганга чейин басып өткөн жолу, ислам динин кантип түптөгөн, ошондогу тарых, кыйынчылыктардын баары ушул дастанда берилген. Анан редакциялаганга дагы 1 жылга чукул убакыт кетти. Аны болсо Улуу Британияда бир поэтесса бар, Лаура Гамилтон. Ошол жардамга келди. Анан 2019-жылда жанагы кароо сынакта билип, ошого бергем. Анан жыйынтыгы жакшы болуп чыкты. Мен да кубанып турам. Китеп мына биринчи жолу өзүм колума алдым. Англис тилинде. Англис тилинде. Ушундай дүйнө сериясы менен ушундай болуп чыкты. Абдан кызык болсо керек, Мына ушул китеп жарык көрүптөр бүгүнкү күндө окурмандардын колуна тийдиби? Канча? Жок, азырынча тейлек. Мен өзүм биринчи жолу көрдүм. Өзүңүз биринчи жолу. Ошо тил күнүнө, улуттук тил күнүнө утурлай
презентациясы болгон жатпайбы. ооба. Эми буюрса бул дагы өзүнүн окурмандарын табат деген ишеничтебиз. Ошол тил күнүнө карата иш-чаралар болобу быйылкы жылы 2020 жылы? Кандай иш-чаралар ошолор тууралуу маалымат бере кетсеңиз? Бир нече иш-чаралар болот, бирок мурдагыдай чоң масштабта эмес, кырдаалга байланыштуу онлайн түрүндө, көбүнчө онлайн түрүндө жана чакан аудиториянын катышуусу менен өткөн жатат. Алдыңызда китептер тууралуу дагы маалымат бере кетсеңиз? Быйыл ошол жана айтып өткөн улуттук программанын алкагында жалпы 16 китеп чыкты. Бул болсо ар бир сериядан баягы өкүл кылып бирден ала келдим. Атын атасы окутуу сүйнөт дейт эмеспи, ошо авторларды чыгармалар менен кошо айтып өтсөм, жана айтып өткөн азыркы адабият сериясынын алкагында Атантай Акбаровдун, Абджапар Эгембердиевдин, Кармышак Ташбаевдин, Жакыпбек Абдылдаевдин, Сүйөркул Тургунбаевдин жалпы 5 автордун китеби жарык көрдү. Ал эми дүйнөлүк адабият сериясында өзбек жазуучуларынын аңгемелери Ак булут, Аппак булут деген аталыш менен Абдыкерим Муратовдун котормосунда жарык көрдү. Тан сун доорундагы поэзиянын котормосу Улуу Кытай поэзиясы деген аталышта Кубанычбек Басылбековдун котормосунда жарык көрдү. Ал эми түрк жазуучусу сатириги Азиз Несиндин кызыктуу аңгемелери Айтемдин күйөөсү деген аталышта сатираларда, көбүнчө сатиралар топтому Алым Молдокановдун котормосунда. Улуу Куданкса деген аталышта Платон Оюнскийдин чыгармасы Алтынай Темированын котормосунда жарык көрдү. Ал эми түрк тилдүү жазуучулардын чыгармалары Айдарбек Сарманбетовдун котормосунда Кара Жорго Акбозат деген аталышта. Ошондой эле дүйнө сериясынын алкагында ошо азыр айтып өткөн Алтынай Токтоматова эжекебиздин котормосунда Эгемер Дерматовдун Мухаммед пайгамбар чыгармасы англис тилинде. Ошондой эле Абул Файзхон Хонгелдиев деген жаш котормочу кыргыз эл жомокторун өзбек тилине которду, сүрөттүү болуп чыкты. Ошондой эле улуу залкар акыныбыз Алкул Осмоновдун ырлары 3 тилде. Мурда которулган булар. Болгону ошону иреттеп түзүп чыкты Памирбек Казыбаев. Бир элери мисалы кыргызча, орусча, англисче болуп, ар бир ыры ушундай 3 тилде которулуп көлөмдүү болуп чыкты. Бул дагы баягы тил үйрөнүүчүлөр үчүн, жалпы поэзия көрөрмандар үчүн жакшы самалык, жакшы жаңылык болду. Ошондой эле Дүбүрт сериясынын алкагында жаш калемгерлердин чыгармалары Элгүл Арабаеванын, Садырбек Турдубек уулунун чыгармалары жарык көрдү, өзүнчө жыйнак болуп. Ошондой эле жаш акындардын, жаш акын жазуучулардын фестивалынын жеңүүчүлөрүнүн аныктап чыгармалары жыйнак болуп чыкты. Чексиз жол. Мына ушул аталган китептер жетиштүү нускада чыктыбы? Бул китептер акысыз берилсе керек билишибизче, э? Ооба. Билим берүү мекемелерине. Ооба. Ошо жыл сайын белгилүү бир өлчөмдө сумма бөлүнүп берилет китептер чыгарганга. Китептер 500 нускада чыгат, албетте бул аз. Бирок булардын электрондук варианттары Мамтил ЧК сайтына коюлат. Каалагандардын баары ошол жактан алып колдонсо болот. Бул китептер албетте акысыз таратылат. Эң биринчи кезекте китепканаларга. Анан тиешелүүлүгүнө жараша билим берүү мекемелерине, мамлекеттик мекемелерге, коомдук фонддорго, кайрылгандарга айтор тиешелүүлүгүнө жараша сөзсүз түрдө акысыз бөлүнүп берилет. Сиз дагы ушул котормодон кийин дагы кандай чыгармаларды котороюн деген алдыда максаттар бар, ошолор тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Андай максаттар бар. Куржундагы деле кур эмес. Редакцияда жаткандар иштер да бар. Эмгектенип атабыз, которуп атабыз, жакшы пландарыбыз бар. Алар өзүнүн маалында элге жарык көргөндө сөз кылалы. Жакшы ошо дагы эл аралык конкурстардан жеңүүчү болгон акындардын ырларын которуп уже редакцияда да азыр Улуу Британияда. Сөзүңүзгө каралчу бул негизи китептер сизге сунуш катары сунушталып которуп берди деп айтылабы же өзүңүз каалаган эле китепти которуп өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жаккан китептерди которосузбу?
мисалы Эралиевдин Ак мөөр поэмасын өзүм эле тандап которгом. Анткени ал мен илимий ишиме дагы практикалык ишине материал болуп бермек да. Бул пайгамбар Мухаммед пайгамбар дастанын акындан сунуш түшкөн. Калгандар көбүнчө сунуш түшөт, а негизи кыргыз адабиятында малая проза деп коесуз, ошо аңгеме жанры аксап аткан мезгилде азыр. Анан өзүм ошо англис тилиндеги кыска аңгемелерди өзүм сорттоп, жактырып, биздин менталитетке кайсынысы ылайык келет деп карап, анан өзүм эле которуп, анан Рухеш сайтына берип турам, ошол жакта жарыяланып турат. Мына ошол которуу учурунда, котормо учурунда автордун берейин деген оюн жеткиликтүү кылып которуу бул кыйынчылык жаратса керек, албетте. Албетте кыйынчылык, негизи котормочулук иши өзү эле мээнетти көп талап кылат да. Ал жакта бир эле сөздөрдүн маанисин эмес, ошо катылып жаткан ой берилиш керек. Анан автор эмнени айткысы келген, ошого да маани бериш керек. Анан негизи бул дастан жөнүндө сөз кыла турган болсом, мен өзүм дин аалымы болбогондон кийин, мисалы, бул дастанды которгонго эмне үчүн көп убакыт кетти, анткени менде фактылык маалымат жок эсе болчу. Ушуну которуп жатканда мен көп маалымат алганга убакыт кетти да, анткени акын бир эле салыштырууну берип коет, а мен ал салыштыруунун аркасында эмне жатканын билбей турганды мен кантип которо алам. Ошол анан анын үстүнө диний деле маалыматым жок экен. Анан араб тилин билбегендиктен арабча маалымат алсам андан да жакшы болмок. Бирок англис тилинде маалыматты алып, ошо жер суунун аттары, кишилердин аттарын ошол англис тилиндеги булактарга салыштырып, анан тууралап которуп жаттым. Андан тышкары дагы бул ыр которууда жана уйкаштык деген маселелер бар. Ошолор дагы уйкаштыкка басым жасасаң, маани жоголуп кетет. Мааниге басым жасасаң, уйкаштык жоголот. Мисалы, кыргыз тилинде мындай ыр кетип атат дейли да. Ачкан билим эшигин, айылым асыл бешигим, мисалы, эшигим бешигим аягындан уйкашып атат да. Англис тилинде эшик менен бешик уйкашпайт. Анан грамматикалык мындай сөздөрдүн орду дагы башкача. Мисалы, кыргыз тилинде ээси башка айкындоочу мүчөлөрү, анан баяндоочу келет. Англис тилинде болсо ээси баяндоочу, анан толуктоочу, анан башка айкындоочу мүчөлөрү. Ушул жактан алганда мындай уйкаштык жакшы боло бербейт да. Анан биздин түшүнбөгөн акындар уйкаштык жок экен го деп кээ бирлери ушинтип айткандар болот да. Анан негизи менин оюмча мындай ырларда ошо катылган ойду, идеяны бергенге ашыгышыбыз керек. Анан ал ишти ошол англис тилдүү аудиторияга ылайыктап, окумдуулугун карап берген редактор карап калган ишти ошолор мындай сулуулап, букетке ороп, анан окурмандарга сунат да. Анткени була окурмандар англис тилдүү эл да. Биздин эл болсо да бир жөн. Ушундай. Ооба, мына жарыкка чыккан ар бир жүзөгө ашкан деги эле иштин аркасында тоодой түйшүк бар экенин ар бир эле окурман жакшы түшүнсө керек. Сиздин эмгегиңиздин да акыбети кайтат деп ишенебиз. Айтсаңыз, сынак боюнча сынактын талаптары кандай акын жазуучуларга түшө алат? Дагы буюрса келечекте уланабы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Мындай чек барбы же жокпу? Чектөө. Ар бир жана айтып өткөн 4 серия боюнча ар бир сериянын өзүнө тиешелүү талаптары бар. Анан жалпы талап болсо албетте маани мазмуну, актуалдуулугу, ошол чыгарманын көтөргөн жүгү, котормолорду албетте ошо көркөм сапаты дегендей сабаттуулугу баардыгы каралат. Анан Алтын эженин сөзүнө да кошумча айта кетсем, башка тилден кыргыз тилине которгон котормочулар көп. Сынакка дагы андай эмгектер көп түшөт. Ал эми кыргыз тилинен башка тилге котормолор аз, өтө аз, саналуу гана келет. Ошол баягы бул өтө чоң эмгек, чоң түйшүк да.
Анан бизди кубандырганы эпостор, чоң-чоң чыгармалардын башка тилге которулуп, кыргыз адабиятынын, маданиятынын башка элге тааныштырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканы. Мисалы, Кыз Сайкал, Манас эпостары англис тилине которулуп, уже жарык көрдү. Мухаммед пайгамбар дастаны мынакей жарык көрдү. Анан ушу быйылкы 2020 жылда өткөрүлгөн сынактын негизинде Олжобай Кишимжан, Жанышбайыш эпостары да, кичи эпостары дагы англис тилине котормосу сынакка келип түшүп, ошолор дагы баягы жеңишке жетти. Буюрса, ошол жылдын эсеби менен ал дагы жарык көрөт. Ар бир адамдын табити ар башка нерсе. Бирок бардыгыңыздарга жага тургандай көп сандагы китептер бар. Мамтел чекиткейжи сайтында китептер деген бөлүмүндө балдар үчүн өзүнчө бар. Илимий багыттагы китептер, усулдук колдонмолор, сөздүктөр, адабий багыттагы китептер бардыгын ошол жактан таап, өзүңүздөргө жаккан китептерди окусаңыздар болот. Рахмат, терең ыраазычылык билдирет. Болот албетте. Мындай жаш окурмандарга эмес, бирок мындай мотивация алам, өзүмдү өстүрөм деген окурмандар үчүн дагы котормолор бар. Мисалы, Икигай деген, япондордун узак жана бактылуу жашоосунун сыры деген. Мухан Асаналиев деген жакшы котормочу бар болчу, ал кайтыш болуп калды. Ошол Мухан агай экөөбүз авторлошпуз. Аны англис тилинен кыргыз тилине которгонбуз, жарык көргөн. Ошо ал бестселлер экен, дүйнөлүк бестселлер. Биринчи жолу 1000 нускада чыкты эле, экинчи жолу кайра 1000 нускада чыкты. Суроо талап көп экен. Анан практикадагы экономика деген Грузиянын премьер-министри, экс-премьер-министринин мемуары бар экен. Ошол 37 жашында министр болуп, андан ары премьер-министр болуп, ошо кыска убакытта Грузияны өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошкон, ошол өзүнүн тажрыйбасынан бөлүшкөн, ошондой ийгиликтүү болуу үчүн кандай сапаттар, эмнелер керек, анан өзгөчө ушу мамлекеттик ишмерлерге, саясатчыларга мындай жолдомо болуп бере алат. Ушундай китептер дагы жарык көрүп атат, аны мен которгом. Мына ошол котормочулук менен алек болуп атып, өзүңүз китеп окуганга убакыт бөлө аласызбы? Же жетишпей калган учурлар көп болобу? Которбой калган мезгилде өзүм бир нерсе издеп калам да, эмнени окусам экен деп. Аны окуп турам. Бул көбүнчө жанагы Ачык Европа, Ачык Евразия деген форум бар. Ошол жактан акыркы бул дүйнө жүзүнөн чыккан китептер чыгып турат. Ошол жанагы бул китепти редакциялаган поэтесса почта аркылуу салып турат. Ошолорду окуп, мен дагы жан дүйнөмдү байытып турам. Баракелде, терең ыраазычылык билдирели. Бизде убакыт чектелүү экенин албетте билесиздер. Сиздерге эркин микрофон узаталы. Мына ошол кыргыз элибизде эмки жумада утурлай кирип келаткан кыргыз тил күнү менен куттуктап өтсөңүздөр болот. Айтор, сиздерге эркин микрофон берели. Учурдан пайдаланып, ушу улуттук тил комиссиясына дагы терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Бул да зор эмгек, ошончо келген иштерди сорттоп, ошолордун уюштуруучуларына, жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирип, келе жаткан улуттук тилибиз менен жалпы кыргыз калкымды куттуктайм. Тилибиз жоголбосун, дилибиз өчпөсүн, кыргыз эли өнүгүүнүн үстүндө болсун. Айтканыңыз келсин. Ооба, тилибиз менен гана улут болуп, тилибиз менен гана биз башка мамлекеттерге таанылабыз. Бүгүнкү студиябызга келиңиз, Сезим эжебизге дагы эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Да бир ирет алдыда келе жаткан мамлекеттик тил күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Жалпы көрөрмандарды, жалпы мекендештерди мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө бөлгө болчу иштерде бирге бололу. Чоң рахмат. Рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин дагы иштериңиздерге ийгилик, албан кыргыздын кыргыз экенин даңазалап, котормо үстүндө, деги эле чыгармачылыктын үстүндө чыйыр жолунда эмгектенип бар болуңуздар дейли. Бар болуңуздар. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Котман таң берүүсү.
өз берүүсүн улантат. Негизи татыктуу жасалган айкелдер бул тарыхый мурас болуп эсептелинет. Кыргыз эли аздектеп өнөр баккан, кийинки урпактарга калтырып келе жаткан. Мисалы сүрөтчү өзүнүн калеми менен таанылса, ал эми айкелчи кандай өзүнүн колдонулган буюмдары бар экен, ошол тууралуу кийинки сюжетке кезек берсек, Ооба, анда эмесе айкелчилер тууралуу кабарыңыз жок болсо, кийинки тасма сиздерге кененирээк маалымат берет.